Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын жалпы катталуучулары. Бүгүн сиздер менен биздер биргеликте саякат сапарыбызды Тоң районуна караштуу Карата айылында биз конокто болобуз. Тактап айтканда Кереметтүү көлүбүздүн жээгинен орун алган Карата айылындагы аралга сиздер менен биздер биргеликте сапарда саякатта болмокчубуз. Биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз болсо өзүңүздөр байкагандай мына Карата айылына келип, Карата айылынан өткөндөн кийинки жолдон сол тарапка бурулуп, мына Кудай буйрса аралга да жакындап калдык. Ал эми ушул сиздерге маалымат толук болуу үчүн, ушул арал тууралуу маалыматты толук айтып берүү үчүн ушул биздин айылыбыздын Карата айылынын тургуну Эрмек мырзага сөздү беребиз. Бул аралдын бир мурунку тарыхын айтсак, бир полуостров арал, бул Ак Булуң участогу деп айтылат экен. Бул Ак Булуң участогу Союз убагында бул аябай бир корголуучу аймак болуптур. Канаттуу куштар келип уялап, кыштап кетчү жер да. Ошол жерди бир Союз убагында аябай корголчу аймак болчу экен. Союз тарап 89-91 Союз тарагандан кийин бул кароосуз калганда, мындайча айтканда кароосуз калып, азыр бул жер ошол кароосуз калганга байланыштуу браконьерствого, охотко аябай мындай ылайыктуу жер болуп калган. Анан табият сүйүүчүлөр, куш кароочулар келип каалагандай мусорун таштап, даже камышка өрт коюп кеткен убактар болгон. Камыштар өрттөнүп кеткен убактар болгон. Азыр ошонун максатын өрттөбөш үчүн, браконьерствону жоюш үчүн, бул жердин бир аябай уникальный жерин сактап калыш үчүн биз ушул жерди корукка айландырып атабыз. Бир кичи корук түзүп, кичи корукту проект жазганбыз. ProOnGef жана Kumtor Gold компания колдоп берген. 50% ProOnGef программасы менен колдогон, 25% болсо Kumtor Gold компания колдогон. 25% болсо биз ушул корук түзүп атканда бир жаамат түзүп, Караталанын эл менен, тургундары менен биргеликте жаамат түзүп, ошо 25% ошо жааматтын эсебинен корулуп, иштер жүрүп атат.
урматтуу биздин Саякат Сапар каналынын жалпы көрүүчүлөрү, жалпы достор, мына биз ушинтип Аралга да келдик. Абдан сонун экен. Кичине баягы өзүнүн табигый кичине жел болуп турат экен. Суугураак, азыр чилде түшүп элек, бирок ошентсе дагы абдан суу экен. Менин мына оң тарабымда болсо, жанагы ушу Эрмек мырза өзү айтмакчы, ушу кыш айында ушу кыштаган аккуу, өрдөк, каз жана башка ушундай куш канаттуулар кыштап жүргөнүн көрүп атабыз. Аны эми мына жээги кичине муз экен, достор. Аны билгенде чана ала келмек экенбиз. Бала кезде чана тепкендей, чана теппей экен. Сон бияктан келип эс алып жакшы күндөрдү өткөрсө сонун болууда экен. Hoppa! Бул азыр бул уникальный дегеним бул жерде бир аябай кызыл китепке кирген канаттуулар келип кыштап 4-5 ай жашап анан жерине учуп кетишет да. Бул жерде бир сандап бир түр менен баардык жалпы түр менен айтсак бир 10 миңдей түр келип кыштап уялап жаз жай кыштай бир мындай кетишет да. Бул жерде жеке эле канаттуу куштар эмес, жаныбарларын, био түрдүүлүктөрүн бүт корголуп атат да. Жана бир жаратылыш корголуп пайда алып келип, жана жаратылыштын аркасы менен экотуризм жана куш кароо туризмин өнүктүргөнгө болот да. Муну менен өнүктүргөнгө болот дегеним бул жерден жергиликтүү эл менен жана Улак-Абал айыл өкмөтү пайда тапса болот. Ошо туризмди өнүктүрүп, гостевой домдор айылдар түзүлөт, эгер туристтерге ылайыктуу шарт түзүп бере турган болсок. Гид берүүчүлөрүбүз, жаштарыбыз иштеп калат. Ошол көп аябай бир пайда жактарыбыз көп болуп атат да. Кичи коруктун түзүлүшү мененчи. Жана ошол браконьерство жоюлуп, балык уулоо, охота кылынган атайын аябай мындай катуу үн чыгара турган мылтыктар менен атышат экен, ошол үркүтүп атышат да. Үркүтпөө максатында ушу бир корук кылалы деп эле, мурунку калыбына келтирели деген эле ой болду да. Аянты 120 гектар да, негизи общий аянты 120 гектар. Биз ошол 120 гектарды анан жана суун менен кошо 380 гектарды коргоого алып атабыз да. Ошон жалпы суусу менен үстүндөгүсү менен 380 гектар болот. Мындай айланып, эгер аралды айланып чыга турган болсок 7,5 километр чыгат. 7,5 километр менен көл жээк менен басып, көлдүн абасы менен, таза аба менен, жер менен суктанып, табият менен суктанып чыга турган болсок 7,5 километр да. Мына урматтуу жалпы көрүүчүлөр, кичине муз тээп дагы эс болуп калды окшойт. Эми эмне дейбиз? Баардыгыңыздарга жалпы Кыргызстандык ушул биздин каналды көрүп аткан жалпы катталуучуларга айтып кетет элем. Эгерде кимде ким ушул көл калаасына келип, ушу Каратал айылынан
кандайдыр бир жумуштар менен ары бери өтө турган болсоңуздар, ушу Каратала айылынан күн чыгыш жак бетинен эсептегенде ушу 4 километр аралыкта экен ушул аралдын жолу. Ошол жака келип, жай болобу, кайсы мезгил болбосун, ошол жака бир 10 мүнөт, 15 мүнөт убактыңарды бөлүп, үй бүлө жакын адамдарыңар менен келип, ошол жактын бир жаратылышына суктанып, ушу жаратылыштан жан дүйнөгө болгон жакшы нерсени алып кетсеңиздер болот экен. Өзгөчө кыш убагында келгениңер да жакшы экен, себеп дегенде биякта аккуу, өрдөк, каздар кыштайт деп муну да айттык. Баардыгыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Күтөбүз.